بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب كتعليم صبي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. Ayat al-Kursi. Эми Бакара сүрөсүндөгү келген аяттардын бири. Бакара сүрөсүнүн 255 аятында келет Ayat al-Kursi деп. Эми эмне үчүн Ayat al-Kursi деп аталып калган дей турган болсок, себеби дегенде Ибн Аббастын айтуусу боюнча эмне үчүн Ayat al-Kursi деп аталып калган десе, себеби дегенде бул сүрөнүн өзүндө васиа курсиюху самавати вал ард деп келет го. Курси деген сөз эскерилгендиктен бул сүрөдө Ayat al-Kursi деп аталып калган дейт. Курси аяты деп аталып калган дейт да. Аталышынын себеби ошондой экен, Ayat al-Kursi деп. Эми бул Ayat al-Kursiде Аллаху ла илаха иллаху көбүнесе көпчүлүк муфассирлер ушул сөздү айтышат. Бул Ayat al-Kursiде Аллах субханаху ва тааля өзүнүн жалгыздыгын жана өзүнүн сыпаттарын эскерген дейт. Аллах Тааладан башка Кудай жок. Эми Аллах Тааладан башка Кудай жок. Аль-Хайюл Кайюм. Хай дегенде бул жерде эми Аллах Тааланын сыпаттарын биз кантип тааныйбыз? Хай. Эми Аллах Тааланын 10 сыпаты болуп турган болсо, 10 сыпатынын 2 сыпаты сальби сыпаттар жана 8 сыпаты кайсыл сыпаттар? Субути сыпаттар да. Сальби сыпаттардын ичинен Аллах Тааланын мындайча айтканда окшошу жок жана шериги жок. Ал эми субути сыпаттардын ичинен субути дегенде бул бекемделген сыпаттар. Сөзсүз түрдө Аллах Таалада болуш керек. Ал сыпаттардын биринчиси эле аль-Хай. Аль-Хай. Мындайча айтканда Аллах Таала эмне болуш керек? Тирүү да. Аллах субханаху ва тааля тирүү. Бул эч убакта биз мусулмандар мындай жансыз нерсеге сыйынбайбыз. Себеби жандуу нерсеге караганда жансыз нерсе бул мындай бир урматталбайт. Акыл менен да калганда, мындай бир жансыз нерсе албетте ал көп нерсеге муктаж болот да, жансыз нерсе. Мисалы бул жансыз. Мен жандуумун, калем жансыз. Бирок мен жандуу болгондуктан буну эмне кылып атам мен? Кармап, кол жылдырып атам бир орундан экинчи орунга. Бирок жансыздар булар дайыма бир нерсеге муктаж. Аллах субханаху ва тааля тирүү жана эч нерсеге муктаж эмес да. Бул акыл менен деле ала турган болсок, демек бул сыйына турган нерсе, эми мабуд мындай сыйынуучу нерсе сөз түрдө жандуу болуш керек. Жансыз болуп эле мындай мага сыйынгыла деп эле олтура бербеш керек да. Жок. Аллах субханаху ва тааля биринчиси бул жерде сыпаттарын аль-Хай экендигин эскерип атат жана аль-Кайюм, эч нерсеге муктаж эмес. Ла таъхудуху синату ва ла наум. Эми Аллах Таалада жада калса сина деген сөз араб тилинде бул ла таъхудуху синату ва ла наум. Ва ла наум. Наум бул уйку. Уктоо, эми уйку. Ал эми сина деген бул үргүлө. Адам үргүлөйт. Эми эмне үчүн синаны наумдан мурун эскерип атат? Наумдан мурун. Синаны уйкуга чейин эскерип атат мисалы. Үргүлөгөндү уйкуга чейин эскерип атат. Себеби бир жерде мукаддам муаххар болуп атпайбы? Сина сөздү, үргүлөө деген сөздү уйкуга чейин эскерип аткан сыры себеби адам баласы да уктаганга чейин биринчи эмне келет анда? Үргүлөп туруп анан уктайт. Жок, Аллах субханаху ва тааляда эмне? Үргүлөө да сыпаты жок да. Үргүлөбөйт дагы. Ла таъхуду синату ва ла наум. Эми лаху ма фис самавати ва ма фил арди деп андан кийинки аяттарда баяндап атат. Лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Эми
Жер асмандар бардығы Аллах субханаху ва тааланың көзөмөлүндө. Лаху ма фис самавати ва ма фил ард ман заллази яшфау индаху илля биизни. Эми Аллах субханаху ва таала кайсыл бир инсанга, кайсыл бир нерселерге шапаатчы, жардамчы болот, бир гана өзүнүн бир кандайдыр бир уруксаты менен. Эми жер бетинде кандай гана нерселер болбосун, демек Аллах Тааланын бир кун фаякун деген сыпаты менен болуп атат да. Жана я'ламу ма байна айдихим ва ма халфахум. Демек Аллах субханаху ва таала ар бир адамды, ар бир нерсени кандай абалда болбосун билип турат. Эми Аллах субханаху ва таала, мисалы биз дубалдын нар жагындагы нерсени билебизби же билбейбизби? Билбейбиз. Бирок Аллах субханаху ва таала үчүн дубалдын ар жагы дагы бери жагы дагы бирдей. Я'ламу байна айдихим ва ма халфахум ва ла юхитуна би шай'ин мин илмихи илля бима ша. Эми Аллах субханаху ва таала үчүн бардык нерсе мындай бир белгисиз болуп калбайт. Ва ла юхитуна би шай'ин мин илмихи. Эми Аллах Тааланын илиминен мындай бир белгисиз болуп же билинбей калган нерселер жок да. Мухит деген бул негизи эмеге айтылат. Мухит бир деңиз, же болбосо арал. Эми биз аралга бара турган болсок, же болбосо деңизге түшө турган болсок, өзүбүз түшкөн жерди гана билебиз, калган жагын билбейбиз да. Бирок Аллах субханаху ва таала үчүн жер бетиндеги бардык нерсе маалым. Бардык нерседен маалым да Аллах субханаху ва таала үчүн. Мындайча айтканда, эч бир нерсе Аллах субханаху ва тааланын илиминен мындай бир жашырылып калбайт. Бардыгынан Аллах субханаху ва таала кабардар. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. деп Аллах субханаху ва таала бул жерде وسع كرسيه السماوات والأرض деп өзү баяндап. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Эми Аллах субханаху ва таала ушул жер асманды бардыгын өзү сактап тура турганын, өзү көзөмөлдөп тура турганын, өзү башкарып тура тургандыгын бул аятал курсиде өзү эскерип атат. Эми биз эмне үчүн бул аятал курсини эртең мененкисин кечинде окуй жүрүшүбүз керек дей турган болсок, себеби деген Аллах субханаху ва таала бул аятал курсинин ичине ушундай бир өзүнүн бир сактоо сыпатын эскерип атат да. Мындайча айтканда, васиа курсиюху самавати вал ард ва ла яудуху хифзухума ва ла яудуху хифзухума хифз. Мындайча айтканда, жер бетиндеги бардык нерсени Аллах субханаху ва таала гана сактайт. Эгерде ким деген бул аятал курсини да окуп жүрө турган болсо, Аллах Тааланын эмнесинде болот? Коргосунда болот. Аллах Тааланын сактоосунда болот деген бир сыр жатат. حياة العلماء